Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер байкап тургандай биз студиябыздын конок күтүүчү жана маек куруучу жайында отурабыз. Албетте бизде бүгүнкү студиябыздын куттуу коногу бар. Албетте сиздер менен тааныштырып өтсөм, Кыргыз улуттук филармониясынын солисти, маданияттын мыкты кызматкери, комузчу, ырчы аткаруучу Мээрим Карыпова эжеке. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиңиз. Кутмантаңыздар менен. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Жана акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп өтпөйсүзбү да биз менен? Биз деген чыгармачыл адамдар, негизи өзү чыгармачылык менен алекпиз. Кудайым буйруса, биз эл ырчысы эстебес тобу деген топто иштейм филармонияда. Жакынкы арада 1-2-синде чоң бир концерт берген жатабыз. Андан тышкары жеке чыгармачылыгымда жаңырлар жаралып жатат. Жакында эле Күндөйүм деген бир жакшы чыгармага клип тартылды. Аманчылык болсо, биздин көрөрмандар көп болушат. Эң сонун азаматсыз. Азыр болсо биздин телекөрүүчүлөр сиздин үнүңүздү, коомуздун үнүн абдан сагынып калган маал экен. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Медина Алыбаевдин сөзүнө жазылган Ойлончу деген бир жакшы шаңдуу чыгарма аткарып берейин, анда уруксат болсо. Kalаysың жанымдай, жырадыбаймын күндө сени сагынбай. Эсиргитип менде жүргөн энесиң, элтиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш акчыны да карагат, көп караба жүрөгүмдү жаралат. Kılgırbaçı koycu meni karalay. Jigülüp koy jigirip gelmeçi, kusamadım sağınganım tarabay. Ün çok söz yok tom sorusun turasın, Iylap iylap bulutungan bağladay, Iylap iylap bulutungan келде үнүңүзгө бали демекчибиз. Рахмат. Эң сонун. Сиз азыркы күнү деги эле эртең менен эрте ойгонгондо дагы эмне менен алектенесиз? Туура тамактануу деген нерсени карманасызбы? Акыркы 3 жылдын аралыгында ушул туура тамактанууга өттүм десем жаңылышпайм. Себеби сахна деген ошол нерсени талап кылат. Жакшы формада жүрүш керек. Андан тышкары дене тарбия деп коет. Ошол спорт менен да машыгам. Эң сонун. Сиздин туура тамактануу рационуңуз кандай болду экен анда? Туура тамактануу көбүнчө баягы камыр тамактарды жебегенге аракет кылабыз. Көбүнчө жашылча жемиш жегенге аракет кылабыз. Эт жегенге аракет кылабыз. Ошо кыргыз биз эти жок эч кандай болбойт. Албетте, негизи көптөгөн ырчылар эртең менен үнүм ачылбайт, эртең менен үнүм распевка кылыш керек деп айтышат да көбүчө. Сиз азыркы учурда эң сонун жогорку деңгээлде катыр аткарып койдуңуз. Мунун сыры эмнеде эже? Бул да болсо билим болуш керек. Себеби дегенде 7 жылдык билимибиз бар, Кудайга шүгүр. Жакшы мугалимдерден, устаттардан тарбия алдык. Улук Мырзаполотов, Роза Манова деген эжекелерибиз. Анан эч кандай мындай кармануу деген жок. Албетте ден соолукту караш керек, жылуу жүрүш керек дегендей, биз колдон келишинче жакшынакай үнүбүздү сактаганга аракет кылабыз. Чыныгы профессионал ар дайым ырдайганга даяр болуш керек. Эң сонун. Эң сонун, чоң рахмат анда сизге таң эрте келип, жакшы маек, жагымдуу музыка аткарып бердиңиз. Кудайым буйруса, сизди көптөгөн жаңылыктарыңыз менен күтө алууга дайынбыз. Рахмат сиздерге да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз улантабыз.